жэпте өзү көмүр жок деген андай туура эмес. Бүгүнкү күндө биз азыр мына жэптин көмүр кампасында турабыз. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, көмүр түшүп атат. Азыркы биз тартып аткан көмүр бул жергиликтүү көмүр келип атат. Негизи көмүр жыл бою үзгүлтүксүз келе берет. Мурунку келишимдер бар, келе жаткан келишимдер бар. Жыл бою акырындан келе берет. Азыр жай мезгилинде нагрузка 3 эсе аз болот. Ошондуктан азыр биздин бүт жабдыктар 100% иштетилген эмес. Ошондуктан көмүр азыр ушундай көлөмдө келип атат. Бүгүнкү көлөм жэптин үзгүлтүксүз иштегенине толук даяр. Негизи күз-кыш мезгилинде жэп 1 миллион тонна көмүр жакын өзү сарптайт. Себеби жэп Бишкек бул жалаң гана шаардыктардын үйүнүн ичинде ысык суу жана жылуулук эмес, бул жалпы Кыргызстандын түндүк жагындагы эң чоң электр энергия өндүргөн мекеме болуп эсептелет. Кышында суткасында 7-8 миллион киловатт саат чыгаруучу жай бул электр энергия.